Saatten keçke suuктun күндө очукта туратабыз деген кайрылуулар болгондон атайын ушул жерге келип мен өзүмдөн көзүм менен көрүп кетейин деп келдим. Жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеримов бүгүн 27 январда Сузак районундагы мамлекеттик мекемелердин ишмердүүлүгү менен таанышты. Алгач мамлекеттик нотариус ишканасына барып, жарандардын көйгөйүн укту. Андан сырткары эл өкүлү кызматкерлерге сунуштарын билдирди. Элден сунуш түшүп атат деп, силер 9да иш баштайт экенсиз. Ошону 8:30 баштап 5:30 бүтө турган кылсаңыздар болобу? 6-га чейин биз эми министрликке башка Жок, эми ошондо элдин мемесине дагы караш керек да, жашоо шартына. Себеби көп жерлер мына айтып атат, 8:30 башталат. Анан сиз 6-га чейин иштеген менен беки ишканалар уже 5те жаап коет. Сиз түшүнөсүз, чала бучун мен түшүнүшүм керек. Жөнөкөй жараныңыз каяктан түшүнөт? Мына не кыргызча которо алып айтасыңар. өзбек болот деп. Бул талап билесиз, а? Кыргызча жазып, нол эки эшкеден согулат. Андан соң социалдык коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери менен жолугуп бир катар кемчилдиктер менен сунуштар айтылды. Сен телевизоруң бар экен, мынакей эмнеден чыгып калды. Азыр 21-кылым телевизор жок ким бар? Бечара баласынын өзү тамак жебесе дагы, ошо балдары ушу бирөөнүн үйүнө кирип алып жалдырап телевизор көрбөсүн деп, ошо ата-эне үстү жыртык курсак ач болсо дагы бир телевизор алып берип атат да азыр. Кредит болсо дагы. Ушул көрсүн деп. Аны уже силер бетиңерге коюп атасыңар. Жок, сен телевизоруң бар экен, сен албайсың пособие деп. Эми билбейм, ошол адамдарга, ошо кыйналып турган адамдын бир айлык акысы каягынан өтөт, билбейм да. Билбейм. Ошонго жакшыраак көңүл буруңуз. Элдин бир кайрылуулары боюнча атайын келдим. Не көйгөйлөр болуп атат экен, бир көрүп келейин. Не маселелер болуп атат? Жакшы, ошо отурат, жакшы карашат, жакшы мамилелери жылуу. Булардан көз каранды эмес тоскоолдуктар болуп калышы мүмкүн да. Эл өкүлү Сузак райондук төрөт үйүнөн да кабар алды. Мында өткөн жылдын декабрь айында капиталдык оңдоп түзөө башталган. 2 айда бүткөрүлүп, февраль айында колдонууга берилмек. Бирок аба ырайынын сууктугуна байланыштуу жумуш кечигип жаткандыгы айтылды. Азыр сен эмнеден мында кеңиреп кеткен. Ой, толтуруп койду, эртең мына ошондон түшүп атат. Эртең бирisi мындай кайрап, мындай болду, ажайып болду. Аны чоң алып туруп, шагында бирдемелерди зиндун кичине чөйгөн. Кыш жылдагыдан быйыл кичине өзгөчөлөндү. Суук болду. Анан суук маалында бул ремонт иштерин кылган менен кайра эле бир сапатсыз болуп калат деген ойдо суук күндөрү кичине иш токтоп, мындай созулуп калыптыр. Азыр мына иш жүрүп аттыр күн жылыгандан бери. Буюрса тезирээк мындай бүтүргөнгө тапшырманы бердик, тездетиңиздер деп. Ремонтка жабылганда биз Октябрь аймактык ооруканасынын төрөт үйүнө иштеп турганга ошол жака Сузак төрөт үйүнүн кызматкерлери барышкан. Анан анда да жолдун алыстыгынан, бул жактан баруу кыйындыгынан, элдин кайрылуусу менен өздөрүнүн бул жерде мына элдин жеке салымы менен, баягы демөөрчүлөрдүн салымы менен бул имарат курулган экен, больница кырабыз деп. Ошону келип мен элдер менен сүйлөшүп, алар уруксатын берип, убактылуу иштеп турганга ачылып, мына бүгүнкү күндө ал жер иштеп атыптыр. Айырдан барып көрдүк. Социалдык жактан болуп жаткан маселелердин жеринен көрүп келейин деген максатта атайын бүгүн иш күнүнө келдик. Элдердин мага койгон талаптары менен шайлоочуларыбыздын, элибиздин жана айткан ойлоруну, алардын кээ бирки баягы кабыл жаткан терс көрүнүштөрдү жеринен көрөйүн деген максатта келдим. Жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеримов алдыңкы күндөрдө эл көп кайрылган калкты каттоо бөлүмүнө жана ушул сыяктуу мамлекеттик ишканалардын ишмердүүлүгү менен таанышып, кемчилдиктер ошол эле учурда сунуштар айтыларын кошумчалады. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.